Кайырлы күн баршаңызга. Сиздермен бирге Гүлмира. Бүгүн кыска капуста туздайтын боламыз. Кыстык салаттардын рецептиси бар каналыма тиркелип коюңуздар. Жаңа видео рецепттеримди биринчи болуп көрөсүздөр. Міндетті түрдө жасап көрүңүздөр, өтө дамдуу болот. Видеодагы азык-түлүгүбүздү дайындайбыз. Бизге кереги кызыл буруч, сабыз, аччы буруч, капустамыз, тузумуз, сосын кайнап турган ыстык суу. Тусуңузду алдын ала сууга салып койсоңуздар оңой ашылады. Капустамызды осулай видеодагы көрсөтүлгендей 4 бөлүккө бөлөбүз. Мен 2 капуста колдандым. Сиздер көп колдансаңыздар болот. Осулай капустамыздын баарын туурап болгон соң ыдысыбызга кайнап турган ыстык суубузду куюп, тузун салабыз. Тузу өткүр болгону дурус. Сосын тузун эртебиз аралаштырып. Турап алган капусталарыбызды осулай видеодагыдай көрсөтүлгендей ныгыздап салатын боламыз. Міндетті түрдө катты болуп туруу керек. Осулай үстүн басып ныгыздап саламыз. Сосын кайнап турган баганагы туз салынган суубузду куябыз. Суу міндетті түрдө видеодагыдай көрсөтүлгендей ичине карай куюңуздар. Мен 2 чайник колдандым. Ыстык суу, осуну 1 түнгө калтырамыз. 1 түн өткөн соң осулай болуп чыгады капуста. Кызыл таттуу бурушубузду, сабызыбызды, аччы бурушубузду, чесногубузду баардыгын алдын ала мясорубкадан өткүзүп алабыз. Сосын капустамызды осулай видеодагыдай көрсөтүлгендей кичкене гана сыгабыз. Катты сыгып жибермеңиздер. Кичкене 1-2 рет басып сыгатын боламыз. Баардыгын сыгып алган соң видеода көрсөтүлгендей бышактын көмөгү менен осулай кесип алабыз катты жерин. Баардыгын осулай кесип алып тастайбыз катты жерин. Баардыгын кесип алып тастаган соң ортасына осундай кичкене гана жартысына чейин кесемиз. Соңуна дейин эмес, кичкене жартысына дейин ичине карай кесемиз. Баардыгын кесип дайындап алабыз алдын ала. Эт тарткычтын көмөгү менен өткүзүп алабыз да. Сөйтүп капустамыздын тузун көрөбүз. Эгер туз жеткиликтүү болмаса, осы эт тарткычтан өткүзүлгөн сместин үстүнө тузумузду салып, жакшылап аралаштырып, ар кабатына жагып чыгатын боламыз капустанын. Міне осылай ар кабатына жагып чыгабыз. Сосын мен банкеге салатын боламын. Банкеге салып холодильникте сактаймын. 1 аптадан өткөн соң биздин капустамыз дайын болот. Мен сиздерге азыр ашып көрсөтөмүн. Міндетті түрдө дайындап көрүңүздөр. Кышта жегенде өтө күчтүү болот. Араларын көрсөңүздөр, өстүп кып-кызыл адемі болуп чыгады. Эгер видео унаса, менин каналыма тиркелиңиздер. Алдағы убакта жаңа видео рецепттеримди биринчи болуп көрөсүздөр.